Бизди кичекейизден алпештеп чоңойткон кыргыз эне. Дүйнөнү тааныткан кыргыз эне, өз энебиз. Сүйлөгөндү билбеген кезде сүйлөгөндү үйрөткөн, басканды билбечик, басканды үйрөттү. Бизди адам кылды. Билимди, үлүмдүү кылды. Таанытты. Ай эмне үчүн сиздердин бардык кыргызга суроо? Эмне үчүн анда биздин энелер көчөдөн башкадан жардам суратып койдук? Ошон үчүн сиздерге дагы жөн гана биздин жардам сурабайбыз эч кимден. Жардамды жараткандан сурайбыз. Болгону сиздерге да биздин сунушубуз. Келиңиздер. Сооп тау сапарында бирге сапарлаш болойлу. Ушундай кимдин колубуздан кандай иш келсе, ушундайга себепкер болуп калганга шашылайлы. Кудай буйрса аракет кылайлы. Ошон үчүн Кудай буйрса кымбат өмүрлөр өтүп атат. Муну жасасак, жасабасак деле, сиздер менен бүгүн жолуксак, жолукпасак деле бул күн өтмөк. Бирок эсебинде бүгүн сиздер менен бизди ушундай ырыскылаш кылып койгонуна Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул жерге кымбат убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге рахмат. Аллах ыраазы болгон болсун. Кудай буйрса баарыңыздарга терең ыраазычылык. Азамат менен таанышып калганымдын эмеси баягы өзүмдүн жакын досум Гүлбү маркум. Ошонун Кур'ан окуусуна таанышып калдым. Бул жигит мага эмнеге жакты? Эч кимге реклама кылбастан, өзүн көкүрөгүн чаппастан, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, чын эле муктаж болгон үй бүлөлөргө жөн эле продукт алып барып, же болбосо кийим алып бербестен үй салып берет экен, бир кол чаппаңыздарчы. Бул мамлекет кылбаган иште ушул жигит артында миллиону деле жок. Мына өзүңүздөр эле көрүп атасыздар, тырнактай бир бала. Анан Азамат жигит, Азамат экен, тасмадан кичине кыска нуска көрүңүздөр, таанып жүрүңүздөр, билип жүрүңүздөр. Анан журналисттер, сиздерден бир өтүнүч, кичине бир негативдүү нерсе болсо, бат эле Facebook тармактарына, ошол эле жаңылыктарга чыгып кетебиз, а бир жакшы нерсе кылганда, биз ошону айткандан тартынабыз да. Кызганабызбы, же ал кылып атат да кайрымдуулук деген нерсени ачып айтсам кечирип коюңуздар. Бирок Кыргыздын ушундай жигиттеринен бир жүзү болсо, мамлекет бат эле көтөрүлмөк. Мамлекет үй салып бербестен, мамлекет кылбаган нерсени ушул Азаматта болгон жигиттерибиз баары биригип, көп түкүрсө көл болот деп, азыр эми өзүңүздөр күбө болосуздар, анда түшүмбү дейм же өңүмбү дейм, ошого аябай өзүмө ишене албай калганмын да. Ошо кубанычтуу күндөрүм эч унутпайм да, эми мындай кубанычтуу күндөрүмдү. Силерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу мен азыр Заңгыраган тамда жашап жатам. Мурунку жашоом аябай кыйналып, кыйынчылык менен өттү. Азыркы жашоом Кудайга шүгүрү Заңгыраган 5 комнатта жашап, балдарым өзүм иштеп, мурунку жашоом оңолуп, мурунку жашоом артта калып, азыр жаңы жашоом башталды. Кайрымдуу бол коомдук фондунун алгачкы эмгеги Кожобергенова Айзат эженин үйү болуп саналат. Ушул Кайрымдуу бол фондунун биринчи эмгеги, биринчи кайрымдуулугу десем да болот. Ошо биринчи эмгегинин жүзүн көрүп отурабыз. Азамат жолуга электе, Кайрымдуу жолуга электе эмне деген күндөт өтпөсүн алады. Эстегим да келбейт азыр. Душманыма да каалабайм. Балама памперс жетпей, нанга жетпей, кыйналып, сетимди эле албай соокта. Ошо Кайрымдуу фонду келип, Молдоке менен Азамат келип, мен бүт мукташымдын колун алып, баламды чоңойтконго жардам берип,
Yaxşı. Ayzada dağ deydi arttırıyorsun. Просто мындай эмелерим иштей албайм. Бул турган жер дагы ошол бизге кайрылуулардан бири болгон Рахат эненин кайрылуусу болгон. Бул Рахат эне 28 жылдан бери төшөктө жаткан эне экен. Биздин ушул кылып аткан иштерибизди ошо интернет баракчалардан көрүп, анан бизге байланышка чыккан. Күндөрдүн бир күнү ушул эжекенин байланышы болуп чакырык кылды үйүнө. Бизде келип мени бир эле келип көрүп кетсең, Азамат деп аябай суранды. Биздин колубуз тийбегендиктен бир канча убакыттан кийин бардык. Ушул Рахат эженин ошол алгачкы жолку жолугушуудагы айткан сөзү менин жүрөгүмдү ушунчалык титиреткен. Анткени ушул төшөктө жаткан эне ушул эки бутунан айрылган. Анан мага айтты, бул төшөктө жатканыма Азамат бир жума же бир ай же 2 ай болгон жок. Бул төшөктө жатканыма 28 жыл болду. 28 жылдан бери мен өмүрүм 4 дубалдын ортосунда өтүп жатат деген сөз менин аябай жүрөгүмдү ооруткан. Бирок мындай нерселерди биз угуп алып эле, жүрөгүбүздү оорутуп коюп эле, анан көңүл кош мамиле жасагандан алыс болушубуз керек деп ойлойм. Алгачкы жолу ошол көп функционалдуу кровать алып барып берип, кубанычты бөлөп, кубанычка бөлөп, кичине болсо да жылмайып тартуулаганга аракет кылганбыз. Бирок бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп турган участокто алып, мына азыр бүгүнкү күндө бул жерде курулуш иштери жүрүп жатат, Кудай буйруса. Эми аз күнчөлүк аралыкта биз бул үйдү дагы тапшырып беребиз деген чоң үмүттөбүз. Рахат эне дагы Кудай буйруса бул жерде той чыгын өткүзүп, колуна ак үргөн ачкычын тапшырабыз деген чоң үмүттөбүз. Ушундай бир туугандарыбыздын үйлүү болуусуна, ак өргөлүү болуусуна себепкер болуу максатында биз бүгүнкү күндө кызматтабыз. Мекендештерибизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу кайрымдуулук фондунун жетекчисине Азаматка да чоң рахмат. Кудайым ушу туткан орозолору кабыл болуп, ниет кылган болсо ошол ниеттерине Аллахым жеткизсин. Илгери ата баба уруусундагы киши эшикте калса, жетим жесир эшикте калса, ошол уруу бүт уят болуп калбайын деп көп иш жасаган. Биз көп нерсени жоготуп ийдик, албетте. Кыргыздын колунан азыр көп нерсе келет. Кыргыздын байлыгы өзүнө жетишет. Аны жанагынтип табап, тонуп, мамлекетти башкарып отургандар алып кетсе деле кыргыздын кылыгы ишайбай бүгүнкүгө чейин жашап атабыз. Жана айтканыңдын бардыгы туура. Биз азыр баарыбыз тең жапа-тырмак киришпесек, улут орусча айтканда деградация, кыргызча айтканда таланып тонолуп, жоголуп келатат. Биздин азыр өлкөдө мамлекетти жоготуп алуу элементтери классикалык тарыхтагы мамлекетти жоготуп алуу элементтери өкүм сүрүп калды. Эгерде биз аны бир дагы акча менен, биз дүйнөнү чоң технологиялар менен кыргыздар же компьютерди ойлонуп чыгаруу менен таңдандыра албайбыз. Биз ушул бири-бирибизге жасаган мамиле менен, жаратылышка жасаган мамилебиз менен, каада салтыбыз менен, башка дүйнөлүк элдерге окшобогон маданиятыбыз менен гана чоң дүйнөлөшүүдө ополтоодой болуп, аралашып, жуурулушуп кете алабыз. Анан ошонун ичинде ушул эң жөнөкөй мындай кайрымдуулук. Жанагы көчөдөн жүргөндө барыбыз эле өтүп кетип атабыз, бирок ошого өзүң айткандай жөн эле сүйлөп койбой, барып бүтүндөй элди мобилизовать этип, 100 сомдон чогултуп, терезесин терезеде, үстүн үстүндөй жапкандын өзү дагы эмгек. Коомдо жанагынтип килеген үйлөрдү салып алып, уурулар ошол менен мактанып олтурат. Аялдарынын бриллианттарын айтып, субаларын айтып мактанып олтурушат. Биз болсо мынакей Азамат баштаган ишти ошону биз жарчы кылып, ошону улам айтып, коомго ошондой моданы таңууласак, Азаматка окшогон дагы көп кыргыздын балдары чыкса, жигиттери чыкса, мен ойлойм биздин коом дагы алдыга жылат. Монтип аксап, өксөп, жанагынтип муктаж болгон жаныбыздагы кишилер да азаят. Ошон үчүн Азамат, рахмат сага. Анан кийин бааңарды чакырып келет элем, жана башында айтылып кетти. Мындай жаман нерселерди дароо ала качып жазабыз. Себеби ал деген жанагы окугандардын санын көбөйткөн, рейтингди көтөргөн бир балебиз бар, биздин дагы өзүбүздүн бир адистик бир
проблемаларыбыз бар дегендей, бирок мондай нерсени көбүрөөк жазып көргөзсөк, ошол абдан жакшы болот эле. Биздин коомдо ушул баягы кайрымдуулуктун бир маданияты калыптана элек да. Ошон ушундай мынакей Азаматка окшогон балдардын ишинин негизинде, ушулардын кылган эмгектеринин негизинде коомго көргөзсөк, мүмкүн жанагы шапкесин кыйшайтып уялгандар дагы мүмкүн ошол жолго түшөттүр, я балдар. Ошон үчүн мынакей эме YouTube'да барбы Азаматтын бүгүнкү видеосу? Ошону дана сенден чоң сураныч, ушул кимибиз канча кишибиз келсек ушул жерден ошол видеону бөлүшүп, бүгүттөн калбай биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошсок, Азамат сага чоң рахмат. Ала тоо деген, дракон деген бир чоң ресторанга барып, ушундай стол ийилген жерлерге элитанын чөйрөсүндө жүргөндөргө эле барып эле ошондой кылсак, таптакыр биз башкача ойдо жүргөн экенбиз да. Ошолордун турмушун көрүп эле, ошолорго суктанып эле, ушундай турбайбы деп жүрүппүз. А мынандай майыптардын арасына барып, жанагындай ыйларды көрүп, чын көңүлдөн, чын пейилден чыккан жаштарды көргөндө таптакыр башкача сезип калат кезинде өзүңүчү. Ошондуктан мен айтар элем, Азамат мамлекет кылбаган иштерди кылып атат. Ошол мамлекетке ушул майыптар барса эч убакта алар жакшы көңүл бурбайт. Бир эшиктерди арга эшиктерди түрткүлөп жүрүп, ошол эки эч убакта бир жакшы бир жол ала албайт да. Ошондуктан мен ойлоймун, жакшылыктын жарчысы болгон Азаматтай жигиттерибизди баарыбыздын мына бүгүн биринчи көрүп атпайсыңарбы? Мен айтып атам, жакындан иштешип, ачык сөз деген кезине чыгып, аябай ажиотаж болуп, дайым интернетте турат ушул нерселер. Ошондуктан мен ойлоймун, мынекте тиш кагып калган сонун журналисттер отурат. Барлык ушул коомчулукту пикирин бурдай турган жакшынакай журналисттер отурат. Ошондуктан биз кандай бир министрди даңазалагандан көрө, бир бай депутатты, бир олигархты даңазалагандан көрө, көңүлүңөр кармабалла Азамат Байматов деген каарман бар экенин силер да унутпай жүрсөңөр, абдан бир чоң иш кыла турган болот. Айтарым ушул. Бул ошо жөнөкөй ушул кыргыз улутундагы жөнөкөй адамдардын башын бириктирип ынтымагы менен колунда жок адамдарга жардам берүү. Мен өзгөчө ушул жалгыз бой майып энелерге жардам бергениңе бир өзгөчө мындай баа берип басым жасагым келет. Анткени бул тагдырдын жазмышы. Айымдар деген бүгүнкү коомдо ушундай бир колдоого алына турган катмар болуп келатабыз. Анткени өзүңөр көрүп аткандай, биздин кыргыз коомчулугунда ажырашуу деген андан көп болуп кетти, жесир калуу деген мындан көп болуп кетти. Ошонун бардыгы тең коомдогу тескери көрүнүштөрдүн аркасы менен. Мисалы үчүн мен өзүмдүн окуямдын аркасынан эле көп мисалдарды келтиргим келет. Мага бирөө жазып атпайбы? Эже, сиз соттон утуп атканда сиздин жалгыз экениңиз, жесир экениңиз эске алынат бекен деген суроолор көп келди да. Анткени коомдо ушунчалык күч алыптыр. Ал аял жесирби, жетимби балдары, жалгызбы, аны ойго албайт. Ошол жетекчи коррупционер, жетекчи бай, жетекчи машина минген, хан сарайды алган адам кол алдындагы аялдын ким экенин карабай туруп жумуштан алып ыргытып ийген учурлар абдан көп экен. Бул коомдогу коңгуру кага турган маселе болуп каптыр. Мага ушунчалык көп айымдар чалды. Анан ошол эле мага окшогон бир эже чалып атат да, Жипара деген эже телефонуңду бер деп анан сүйлөшсө мындай деп атпайбы? Мен жалгызмын дейт да, анан жумуштан кетирип ийгенде мен макул деп эле башымды ийкеп кетип каптырмын, өкүнүп атам, мен деле утсам болмок экен депчи. Анан эмне үчүн учурунда ушундай кылган жоксуз десем, айтат: мен өзүм жесир болсом, жетим болсо балдарым, анан сотко кайсы адвокаттын акчасын кайсы менен төлөйм, сотко кайсы акчамды берем, анан мен сотторушуп жүргүчөктү балдарымды ким багат? Мына ушул нерсени жетекчилер таптакыр моюнга албайт. Анан биздеги коомдогу бир жаман адат, жаман көрүнүшкө айланып баратат. Анан ушул нерсе аялдарды майып кылып атат. Бир аял айтат да мага: эжекен, мен ошентип жумуштан кетип, эмне кыларымды билбей дордойго чыккам дейт. Ошол акимиятта иштеп атып 5000 сом алчумун дейт, ошол үй бүлөмө жетчү дейт. Ошол үй бүлөмө жетип, айылдагы бир туугандарым сен гос жумушта иштейсиң деп этин алып келип берип, эжем болсо сары майын берип, ушинтип эле билинбей эле 5000 сомум жетип калчу экен дейт. Анан мыйзамсыз мени жумуштан алгандан кийин дордойго чыктым элем, 1 жылдын ичинде бөйрөгүм жарабай бүгүн инвалид болуп калдым дейт. Мына жалгыз бой энелердин маселеси ушунда. Ошол жалгыз бой энелерди сиз мисалы үчүн жалгыз бой экен, жетим экен, жесир экен деп туруп жардам берип, кол сунуп үй салып берип атасыз. А бирок ошол нерсеге ким алып келген ошол аялды?
жолдош алып келгенби, жетекчиси алып келгенби, же тагдыр алып келгенби, ошол нерсенин артын иликтей турган дагы бир журналисттик иликтөөлөр керек. Ошол нерсени иликтеп ар бир аялдын эле тагдырын көтөрүп чыксак, жок дегенде бул жетекчини ойгото албасак дагы тиги жетекчини ойгото алабыз. Бул жетекчиге тияшал наркы, анан жумуштан аларда дагы ойлонот. Бул кемчилик кетириптир, кыянатты кылыптыр жумушка. Бирок эми балдарын ким багат, ушунун балдарын ким багат? Кыянатты кылып салбадыбы? Жок эми. Кыянатты кылбай турган наркы жумушка ыргытайын деп башка жумушту бериш керек. Биздин коомдо ушул нерсе аябай көрүнүшкө. Кыянатты кылып жумушка келбей, өзүнүн каалагандай иштеп аткан байдын, же болбосо колунда бар ата эненин балдары тайралаңдап иштеп жүрөт. Жумушка келсе келбесе да көз жумду мамиле. Бул нерсе КТРКда дагы бар. Мен иштеп аткан эле ошол АТО программасында. Бул нерсе ошол эле бардык акимият, райондук, облустук деңгээлде бар. Бул нерсе ошол журналистканын чөйрөсүндө аябай кеңири жайган. Ошол сиз көрсөтүп аткан кайрымдуу адамдардын тагдырын биз адамдар өзүбүз эле ошол тагдырга кептеп коебуз бири-бирибизди. Сиздин ушул бүгүнкү кайрымдуулук иш-чараңыз улуу Орозонун күнүндө дагы бир жолу колдоого алынып, элдин батасына ээ болуп атат. Ушундай кайрымдуулук иштериңизди көбүрөөк жасай бериңиз. Абдан ыраазымын, терең ыраазычылыгымды билдирем. Үй бүлөмдүн атынан дагы, ушул журналисттик коомчулуктун атынан дагы, жеке инсан катары дагы чындыгында азамат жигит экенсиз. Ушул жакшы кайрымдуулук иштериңиз мындан ары дагы улана берсин. Сизге терең таазим. Биринчи айтарым, ошол жардамга муктаж адамдар аз болсун биринчиден. Биз мындай баарыбыз кайрымдуу бололу дегенде мааниси мындай болуп калып атат да. Муктаж адамдар көп болсо анан биз кайрымдуу болуш керек дейбиз. Биринчиден жардамга муктаж адамдардын саны аз болсун. Анан журналисттер акча чөнтөгүнөн чыгарып акча бербесе дагы өзүнүн жанагы калеми менен, репортажы менен кандайдыр бир деңгээлде ошол кайрымдуулукка салым кошуп атат. Биз дагы Кудайга шүгүр ошол муктаж адамдарды чагылдырып, аларга жардам берүүдө ошол биз дагы жардамчы болуп келатабыз деп ойлойбуз. Анан Азамат мырзанын эмгеги көрүнүп эле турат. Аны баягы оң колуң менен бергенди сол колуң билбесин дейт. Бирок жакшылык жайылтыш үчүн, башкалар да ошондон өрнөк алыш үчүн жакшылык айтылышы керек. Жакшы саамалык, мактоого арзырлык. Ушул нерсеңиздерден жазбагыла, биз болсо өзүбүздүн колубуздан келген нерсени жазап беребиз. Керек болсо ошондой муктаждарды таап беребиз. Керек болсо ошо силер жөнүндө айтып, ошо элдер биздин телеканалдан көрүп анан кийин ушундай бар экен, мен да ушундай кайрылат элем, мага да ушундай муктаж керек, муктаж болуп атам, мага жардам керек деген элдер дагы көбөйөт деп ойлойбуз. Анан буюрса Азамат ишиңерге ийгилик, чын ден соолук, үй бүлөңүздөрдө аман болуңуз. Үй бүлөңүздө болсо элге да жардам берем деп ушинтип чуркап жүрө бересиз. Анан кийин кандай десем, ар дайым биздин эшигибиз ачык, телекомпаниянын любое время келип биз ушундайларды берет элек, бизди эл билсин, бизди көрсүн десеңиздер, биз дайыма даярбыз да. Сизге чоң рахмат. Анан кийин бул жанагы өзүң мындай скромный турбайсыңбы? Айтпай да койсом деле болмок, өзүмө да жаза берсем болмок депчи. Антсең деле өзүң айткандай жаза берсең деле болмок, жазай деле бересиң. Бирок бул мындай үлгү катары мен түшүндүм да, үлгү. Чындыгында муну көргөндөр, колунда барлар, кээ бирөөнүн ичиндеги ушундай бир сезимдерин ойгото турган нерсе да. Ошон үчүн кээ бир учурларда мындай айта жүрүш деле керек да. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Азаматсың, жараткан сен өзүңө, үй бүлөңө, балдарыңа ошончолук берсин. Жанагы Канел Капаш өткөндө айткандай, сөзсүз эле бай болуп жашаган максат эмес экен да. Сөзсүз эле мындай байлык топтош максат эмес экен. Максат бактылуу болуп жашаш керек экен да. Ошон үчүн деген ошол сенде дагы баарыбызда тең ошондой бактылуу турмуштар болсун. Жана көрүп атабыз чын эле ошол бакытка муктаж, үйгө муктаж, ушундай бир кыйынчылыктарда жүргөн адамдардын ошол учурдагы мындай сезимдерин элестетип атам да. Анан ошондой элдин батасын алып жүрөр Азамат. Ийгилик болсун. Бардык эле адамдар ошол силердей болсо, мисалы үчүн, биздин өзүбүздүн проектти айта кетсем, биздин проекттин негизги максаты ошол коомчулукту мерездик менен кайдыгерликтен арылтып, кайрымдуулук менен мээримдүүлүккө тарбиялоо да. Анан ушул бүгүн силер баштасаңар, эртең биз улантсак, анан бүрсүгүн булар кылса, демек бизде жанагы ыйлагандар, колу баягындай бийиктикке жетпегендер, билимге суусаган балдар, мисалы үчүн, мээримге суусаган балдар, ошондойлор ыйлагандар болбойт эле да. Анан силердин ишиңерге ийгилик каалайм, бекем ден соолук каалайм.
Азыр бул жерде силердин ишиңердин 100-дон 1 бөлүгү эле айтылып атыптыр да. Анан жантан бери сүйлөшүп отурсак, бүт эле жактан баягы кайрымдуулук экен да. Бир азыркы күндө бир 10-15 долбоор болсо, баары эле ушул кайрымдуулукка такылат экен да, азаматтынча. Анан сендей адамдар көп болсо, биздин Кыргызстандагы эч жак бутуна туруп оңолуп кетмек экен. Азыр деле кеч эмес, баардыгыбыз тең ушинтип жапатырмак кайрымдуулукка киришсек, демек бизде баягындай жүдөгөн какаган, жашоодон артта калган муктаж адамдар жок болмок да. Келгиле ошол баарыбыз тең ошол ниетибизди, тилегибизди бир кылып, мына улуу Орозонун күнүндө ошол кайрымдуулук менен ошол мээримдүүлүккө басым жасайлы деп айта кетет элем да. Баарыңыздарга рахмат. Ийгилик каалайм. Азамат ушу бүгүнкү видео роликти көрүп атып, мындай ыйладым да, көзүмө жаш чыгып кетти. Бул ар бир эле кыргыз жигитинин колунан келе бербейт. Ошондуктан ар дайым Кудайым сени пендем деп жаратса сага күч кубат берсин. Мындан арада көп ийгиликтерге жетиш. Сага мындай сөз таба албай турам да, сөз жок. Негизи мен Facebookка жаңы кирип баштадым. Ушу Азамат байкенин видеолорун көрүп, булан жазаган видеолорун көрүп, Айзада женчи. Анан көрсөм эле жалаң эле кайрымдуулук да. Анан эмне болуп баратабыз, баарыбыз эле кыйналып атабыз. Бүт Facebookка көпкө чейин кирбей жүрдүм да. Мындай ошол кишини ойлонуп эле, ушул эжени ойлонуп эле жүрдүм да эмнегедир. Анан кийин Азамат байке жөнүндө акырын сураштырып көрсөм, Азамат байке чындыгында баягы элдин арасынан эле сиз берген, мен берген акчалардын арасы менен ошо элдин көмөгү менен кошо баягы кандай десем, ошону башаты деп койсок болот. Байке ошону анамашы болуп жүрүп, баягы элге дем берип, күч берип, келгиле биз того турсак элдер ачка отурат дегендей. Ошо ачка отурган кишини курсагын тойгузалы деп да бир жакшы демилгелерди көтөрүп жүрөт чындыгында. Азамат байке жакшы иштерди кылып атасыз чындыгында. Баягы кээ бир байлар бар да. Байлар негизи көбүнчө баягы үмүтү жок жашайт деп коет эмеспи? Бирок үмүт менен жашаган эмне жейсиң да? Мисалы бир күн холодильник алсак, ол ошо холодильникке сүйүнүп, кашык алсак кашыкка сүйүнүп, баары түгөл болсо, ошол дагы кем карчы болуп турса дагы, баары кем карчы жок болуп турса дагы, жашоо кызыксыздай эле көрүнөт да. Аны көрүп байке ушундай бир жакшы тасмалдын үстүндө жакшы тилектерибизди айтып, сиздин дагы буюрса иштерге дагы биз дагы мындай жардамдашканга аракет кылалы. Анан баарыбыз ар кайсы массалык маалымат каражаттарынан келдик да. Эртеңден баштап буюрса жетекчилерибизге айталы. Ушу Азамат байкенин кээ бир иштерине мындай бекер реклама кылып, жарнамаларды жайгаштырып, кайрымдуулук жана иш-чараларды, мисалы баланча апабыз баланча жерге муктаж болуп атат десе, ар кимиз мисалы Назар Ньюс болуп, кайсы сайт болуп, Азаттык болуп, Марал болуп, биз ошону бекер мындай коюп бергенге, мындай чогултушканга, акча чогултушканга биз көмөктөшсөк, ошол да бизге аябай кичине пайдалуу да. Анткени биз азыр ии деп коебуз, 100 сом беребиз, 200 сом беребиз, тамак ичип кетебиз, бирок эртең унутуп коюшубуз мүмкүн да. Азамат байке да бир жакшы айтып кетпеби, жанагы бир киши ат берген кишини. Бүгүн сатып, бүгүн алып кетип калдым анда, эртең ниетим өзгөрүп кетиши мүмкүн депчи. Бүгүн сат депчи, чындыгында ошондой да байке. Байлардын үйлөрүн кыдырып такылдатып, ушундай акциябыз бар, ушундай жардам бергиле деп анан бир күн мурун чогултуп алып туруп, анан жаңы жыл күнү таратчыбыз да. Ошентип жүргөндө эле сизди көрүп калдым, ошо Однокласниктен, как раз ошо Айзада эженин эмеси боюнча көрүп калып, аябай бир эме кылдыңыз да, кайрымдуулук боюнча. Анан ошондо таасир болду окшойт да. Анан сизди ошондон баштап эле мындай маалымат алып турам да, эмеденчи. Канча иш кылып атасыздар, эме кылып атасыздар, ошонун баарын мен маалымат камсыз кылып өзүмө эме кылып атам. Андан тышкары бизде сайт өзүбүздө коммерческий болгондон кийин башында сиз жанагы кайрымдуулук фонд түзүлө электе сизди чыгарып жүргөнбүз. Андан кийин биздин эми редакторлор жана антип калды. Анан кээ кезде материал беребиз, анан аты жөнү жана фонддун аталыштары кетпей калат да, ошондон кечирим сурайм. А так калган жардамдарыбызды бергенге даярбыз. Бул жерде азыр журналисттердин баары тең. Биз азыр биздин көз карашыбыз кичине анча өзгөрүп кеткен. Мен муну ачык эле айтам. Ушундай Дана жакшы айтпадыбы? Биз мындай бир жашоодогу бир медалдын эки сторонасы бир жагы бир мындай күн тийбей турган жагы болсо, ошол жагын эле тепкилеп жатып калабыз. Ал эми күн тийип турган жагын мына күн тийип турат деп айтпай атабыз да. Эмне десе төлөш керек дейт. Ачык айткандачы. Мисалы үчүн сен мисалы үчүн мени жарыялап койчу десе, эми кандай кылып жарыялайын я? Ачык жарыялайынбы я, же кандай кылайын дегендей ушундай бир мыравалык көз караш ушундай болуп кетти. Албетте мынакей могу жерде жаш журналисттер турат,
ошолорго баягы кулак какты. Анан ушундай материалдар менен иштеп аткан журналисттерге дагы айтайын дегеним, ушул азаматтын бир миң кылган ишин жок дегенде бир журналист мындай чыпалактайын эле мындай жарыкка көргөзүшкөнгө аракет кылсак, биздин кошкон салымыбыз ошол экен. Сиз менен соц тармак аркылуу эмес, мындай бетме-бет таанышып атканыма абдан кубанычтамын. Ушул иштериңиздин бардыгы ийгиликтүү болсун. Эч качан жогоруда айтып кеткендей, кайрымдуулукка муктаж болгон адамдардын саны азайсын. Бүгүн мен сиздин видеоңузду көрүп, эмпатиясы көп адамдарга аябай эле башкача таасир берет экен. Мындай жүрөгүм башкача болуп кетип, бир сезимдерди ойготту да. Кудайым буйруса, колумдан кылган аракетимди кылам. Мындай жүрөктө бир нерсени ойготту видеоңуз. Эми биздин ушул чогулушубуз, жыйыныбыздагы бирибизден бирибиз маалымат болсо, балким кимдир бирөөнүн колунан эмне иш келсе, ушуну жасап койсок эле бүгүнкү күндө чоң жакшылык, ийгиликтер келип чыгат экен. Мына азыркы күндө үйлөр салынып атат. Быйылкы жылдын эсебинде, былтыркы жылдын эсебинде 7 үй салынган. Быйылкы жылдын эсебинде да 7 үйдү камтыганбыз, жетенен үй бүлөнү. Бүгүн 1 үйдү тапшырып койдук, Кудай буйруса. 6 үйдүн 3 үйү тапшырууга даяр турат, Кудай буйруса. Анан ушундай кылып аткан иштерибиздин баары жеке өзүбүздүн эле кыйындыгыбыздан, же болбосо бир башка нерседен эмес, ынтымактын, биримдиктин, ушул чет жакта мигрант болуп иштеп жүргөн, өзүбүздүн өлкөбүздө жеке ишкерлик менен иштеп, кимдин колунан эмне иш келсе ошону жасап коюшкандын эле жыйынтыгы буйруса. Мына кече жакында азыр чатырын жаап бүттүк, кече күнү 1 үйдүн. Муну маалымат катары айтып коеюн силерге, бизге көптөр суроо берет, бул фондду ким каржылайт деп. Бул фондду карапайым кыргыз эл каржылап атат. Карапайым кыргыз эл каржылап атат. Ошол элдин эле ынтымагы менен бүгүнкү күндө чатыр жаап иштеген балдар 3 бала келип бизге сунуш берди. Азамат байке, биз ушундай чатыр жаап иштейбиз үйлөрдүн. Мүмкүн болсо бизге бир үйдүн чатырын бербейсизби, биз акысыз эле жаап берет элек, ошонун батасын алсак экен деген сунушун айтты. Бул сунуш кубандырды аябай. Анткени ошол эненин үйүн, чатырын жаап койсок, канчалаган тамчыны тозуп коруп турган бул чатыр болот. Ошол канча чатырга жаан тийген болсо, ошончо сооп болгон болсун, бир тууганым сага. Анткени бул эки бутунан айрылган эне 28 жылдан бери төшөктө жатса, дагы канча өмүр жашаса, ошончо сооп болуп турат деген сүйүнүштү айтып, бүгүнкү күндө ал бир туугандарыбыз ошол үйдү жаап беришти. Мына ушундай эле каржылоо негизинде үй бүтүп атат. Кээ бир мекендештерибиз ушул пластиковый айнектер чыгарып иштешет. Дегел ар тарамактуу. Алардан келип сунуш келип, биз ушул бир үй бүлөнү зекетибиз бар эле, ошо менен биз үйгө айнек салып берет элек деген эле сунуштар менен үйлөр бүтүп атат. Биз башка улуттан жардам албашлык принциптерин карманганбыз. Кыргыздын намыстуу уул кызы менен ушул иштерди жасашыбыз керек. Алла таалам дасторконубузга береке берсин. Элибизде, журтубузда тынчылык болсун. Кыйналып жаткандарга Алла таалам жеңилчилик берсин. Ошо сиздер айткандай, муктаж адамдар аз болсун, эч ким адамдарга муктаж болбосун, жалаң гана Кудайга муктаж болойлу. Жана ушул орозонун учурунда кимдин кандай тилеги болсо, Алла таалам тилегиңиздерди берген болсун. Ким ушу Алладан суранып, элге жетпей аткан, жетишпей аткан нерселер болсо, Алла таалам ушу орозонун урматына жетиштирсин, тилеген тилектерин берсин. Жана акыркы келмеси ла илаха илlallah Мухаммад расулуллах келмеси менен дайыма мусулманчылыктын жолунда жүрүп, Аллах разы боло турган амалдар кылышын насип кылсын. Рахмат.